Жер жүзүндө ар бир адам үчүн эң кымбат, эң ыйык жер бар. Ал туулган жер. Адамдын алгачкы кадамы, балалык кези, ата-эненин мээрими, айылдын ар бир көчөсү менен ар бир элеси өмүр бою жүрөктө сакталат. Туулган жердин топурагы алтын деген накыл сөздүн терең мааниси да ушунда. Адам кайсы жерде жашап, кандай ийгиликке жетпесин, жүрөгү дайыма өзүнүн туулуп өскөн жерине тартып турат. Нокен районундагы жаңы турмуш айылы ошондой касиеттүү конуштардын бири. Бул жөн гана айыл эмес, ата-бабалардын эмгеги, элдин ынтымагы жана бир нече муундун өмүр тарыхы камтылган ыйык жер. Бул айылдын бүгүнкү келбети жер өздөштүрүп, эмгек кылып, келечек үчүн бекем пайдыбал түптөгөн улуу муундун мээнетинин үзүрү. Жылдар өтүп, муундар алмашканы менен жаңы турмушка болгон сүйүү, сагыныч жана сыймык эч качан өчпөйт. Жаңы турмуш айылынын бүгүнкү өнүгүүсү жана жетишкендиктери ушул жерди мекендеген ар бир тургундун биргелешкен эмгегинин натыйжасы. Айылдын гүлдөп өсүшүнө, андагы ар бир ийгиликтүү кадамга ичтен сүйүнгөн жергиликтүү тургундар да өз ойлору менен бөлүшүп, аткарылып жаткан алгылыктуу иштери тууралуу сыймыктануу менен кеп салышты. Жаңы турмуш айылында турабыз азыр. Şu биздин айылыбыз эң неме боюнча, колхоз боюнча чоң айыл болуп эсептелет. Жаңы турмуш айылы. Şu асфальт жолдон жогору жагы, центральный асфальттан жогору. Жаңы турмушка карайт. Анан кийин илгеритен şu Шайдан айыл болуп келген, Шайдан айыл өкмөтү болуп калдык. Кийин анан андан мурда Ленинжол айылы, Ленинжол айыл өкмөтү. Анан Шайдан өкмөт болду. Азыр эми 2 жылдан бери Доромбек Садырбаев атындагы айыл өкмөт болуп калдык. 3 өкмөт кошулуп. Азыр эми Кудай кааласа şu элибиз тынччылык аманчылыкта жашап атабыз. İşlerimizi atkарып атабыз, ар кимиз өз ишибизди. Мен ошо 2003 жылы молдо болуп шайланганмын да. Онда жаш элем. Ошондо шайланып, анан 2005 жылга чейин иштедим. Андан кийин мен иштер боюнча неме кылып, тапшырып, андан кийин дагы бир 5-6 жыл иштеп, ошондо бир 7-8 жыл иштедим да, молдо болуп. Ошол иштеген маалдарда бизде эми ысырапчылык көп эле, ысырапкерчилик. Аны кыласың, муну кыласың, анан жылкы соясың, андай кыласың. Анан бирөөдөн карыз келип соймой деледер болуп кетчү эле. Аны кийин төлөш керек болчу эле. Кийин баргандан кийин кыскартылып, эл журттун немеси менен ушу жогорку жактагы эми өкмөттөгү жагынан неме болду. Молдолордун ичинен дагы неме ысырапкерчилик жол берүүгө неме болду да, шарттар келип калды. Ошол маалда да кичине ысырапкерчиликти азайтып, жылкы сойгон жерде торпок сойгула деп, торпок сойгон жерде кой сойгула деп, анан алыгы көтөргөн майда чүйдөлөрдү азайткыла деп, себетти азайткыла деп, ошондой иштер болду. Азыр эми азыр биз пенсиядабыз, молдочулукку тапшырганмын. Эми азыр эми айылыбызда 2 жыл болуп калды, жаңы чоң мектеп курулду, заманбап 270 орундуу. Ошол мектепте иштеймин. Балдарыбыз ошол жерде окуп атат. Спорт залыбыз курулган андан мурда. Ошол жерде балдарыбыз волейбол ойнойт, футбол ойношот. Ошолорду куруп бергендерге дагы рахмат. Спонсорлорго рахмат. Элибизде ушу көпчүлүктөрү жардам беришип атат, мечиттерге жардам берип атат. Россияда жүргөн балдарыбыз дагы мечитке жардам берет. Элдердин кыйналып калган элдерге жардам берип атат. Ооруган, оорус айыкпай аткан ушу Индияга, Аякпайга барып дарынабыз дегендерге акча чогултуп, аракет кылып беришип атат. Ошонун ичинде дагы мындай жакшылап көбүрөөктөн спонсор болгон балдарыбыз бар. Ошолорго дагы рахмат. Эл журтубузга ынтымакчылык берген ушул болуп атат. Аллага шүгүр. Тынччылык боло берсин. Жаңы турмуш, мурда жаңы турмуш айыл болгон мурда.
Azı da özgürlüp yetti. O жаңа turmuşta negizі şöyle özü birinci şu bizim kalkı onda жаңа turmuşta olgan eken neme. Жаңа turmuştan götürülüp ona o adı paske düşüp oşakta sentirge düşüp oşakta neme olup kan eken. Negizі şu жаңа turmuştan baştalganda жаңа turmuş özü aile nemesi olgan burada. Hükümet de şu neme şu aile şöyle baştalganda negizі. Kantoruдағы şöyle olgan, больницасы дағы болған, hazır dile var, var burada больницасы болған. Hükümet şöyle malına giyinen paskat жаңа turmuşka sentirge düşüp, sentirden mektepler kuruldu, kantorlar kuruldu. Vardı oşakta bolan paskat düşüp etken adı. Mektepler жаңа kurulgan. Mektepte жақсы екі этаж kılıp, mektepte жақсынақа kılıp, zaman bap kılıp kurup bergen hazır 200'den aşık bala okuşup atat. Bardığı jaman emes, mescitleri var, mektebi olsa hazır zaman bak, anca müçe yerde onda mektep olmasa da gerek özü negizі. En жақсынақа mekteplerden bir şeyde balları bardığı okuşup atat. Bir ismini okuşat bardığı. Ben Mehmet Ali, Mehmet Savır balamın. Жаңа turmuş ayılındamın. Şu köp yıldan beri şeyde yaşayım, işledim. Ben yemadı pensionermin. Meçit var ayımızda, yaxşı salıngan katta. Bar joğu var. Yollar tazalangan, bardı gengetirgen. Şu yaş balдар bardın restorada da hazır. Yollar zoğundap bardın tüzlük yaxşı ballarga. Ben şu atamın şu 7 yaşımda kalgamda. Şunu şeyde gelip 67. yıl gelip bir şeyde neme kalgamın. Yaşayacağımız. Şeyde 1. klasdan beri okup şeyde hazır. Emeklenip şu dereceye geldim. Vardı işteyip, balalı, çakalı oldu. Hazır eme şuyda, tirili kılıva davuz hali, cerimizi bölüp bergen, şu vardı onu karaştırma davuz. Ayıldı yakşı ıntımak ile, vardı ıntımak. Özüzün ayıldı mı, canarık ayılımız tınç vardı öyle. Vardı şuunda. Yaşlar vardı tınçta özümüz. Buruşanda janjal yok, tınç. Vardılar şu sizin bizim. Aile hükümet yaxşılı. Ailem ailenizke dedem abi. Gelip gitip durat. Ailemiz hazır vardı yaşımda, hazır su geliyordu Kaşka sudan. Vardı şu aile hükümet kuruldu vardı. Tüzük jakındap kaldı. Tuğulu ösken жерден toprak altın degендей kayakta жүрбөйлү ошол жерде эстейбиз, ошол жерде сагынабыз, басып турган чоң ата чоң энелерибиздин баскан турган жерлерин эскеребиз. Мен иштеп Шайдан мектебинде иштеп жүрүп, өзүбүздүн эле айылдагы Кучу уруусунан болот. Камбаров Камчыбек Булдурсунович өзүмдүн классташыма турмушка чыккам. Экөөбүз бирге жашап 3 балалы болдук. Бул окууга Красноярский университетинин, Политехнический университетинде Красноярский шаарында окуп калып, ошол жака барып иштеп, окуп 35 жыл дегенде өзүбүздүн өсүп өнгөн кайра Кыргызстаныбызга кайрылып келдик. Кыргызстан 35 жылдын ичинде өнүгүп өсүптүр. Биздин айылыбыз муштуда өзгөрүүлөргө жетишиптир. Биз Бишкекке келгенден бери дагы ошол өзүбүздүн туулуп өскөн жерибизге, айылыбызга барып турабыз. Ал жакта урук туугандарыбыздын баары ошол жерде өсүп өнүгүп атышат. Биз окуган учурда 2 эле мектеп болсо, азыр 4 мектеп пайда болуптур. Садик бирөө болчу, азыр 3 садик пайда болгон. Көчөлөр асфальтталган. Мурдагы Ленин көчөсү, азыркы Бакыруста көчөсү өзүнчө эле шаар болуп, светтерди коюп, жолдору асфальттап, жээктерине арчаларды тигип коюшуптур. Барсаң өзүңчө кубанасың. Рахмат, ошону өстүрүп, өнүктүрүп аткан ошо
жаңы турмуш айылындагы мурдагы Ленин жол колхозундагы иштеп жаткан өкмөт ээлерине, эл журтубузга Адам баласы туылған жерінің барқын андан алыстағанда тереңірек сезет. Балалықтың елестері, айылдың жыты, мектептің қоңыросы жүректе өмір бойы сақталады. Жаңы турмуш айылының құлыны Камчыбек Камбаров да көп жыл Орусияның Красноярск шаарында жашап, емгектеніп, үй бүлө күтті. Бирок қайда жүрбөсүн туылған айылын бир да күн есінен чыгарган жок. 2024 жылы мекеніне қайтып келген соң, ал көптөн берки тилегин ишке ашырууну чечти. Мақсаты жаңы турмуш айылынын тарыхын, анын эмгекчил элин, улуу муундун эскерүүлөрүн жана ата-бабалардан бери уланып келген санжырасын даректүү тасма аркылуу кийинки муундарга мурас кылып калтыруу эле. Анткени санжыра элдин тек жайын, уруулук байланышын, ата-бабанын басып өткөн жолун жана улуттук эс тутумун сактаган баа жеткис мурас. Ушул максат менен айылдын кадырман аксакалдарынын эскерүүлөрү жазылып, уруулар тарыхы менен санчыралык маалыматтар такталып, архивдик сүрөттөр, тарыхый документтер жана башка баалуу материалдар чогултулду. Анткени тарых элдин эсинде гана эмес, кийинки муундарга калчу мураста да жашоого тийиш. Даректүү тасма дал ушул мурастарды сактап, жаңы турмуш айылынын тарыхын, элинин өмүр жолун жана ата-бабалардын аманатын келечек муунга жеткирүүнү көздөйт. Мен Камбаров Камчыбек Булдурсунович мурунку Ошо буласынын Ленин районунун Шайдан айыл өкмөтүндө жаңы турмуш айылында төрөлгөм. Ошо эми 60-жылы төрөлгөм так. Ошондон бери ошо окуп жүрүп, онду жаңы турмуш айыл өкмөттүк мектепте, номер 4 мектепте бүткөм. Ошондон кийин армияга барып келип, армиядан кийин ошо Майли сайдагы политехнический институтка окууга тапшырып, окууда өткөмүн. Андан кийин аны мен Красноярск шаарындагы политехнический университетте, технический университетте бүткөм. Ошондон бери ошол Россиядагы Красноярск шаарында 35 жыл жашадым. Ошол жакта иштедим. 2024 жылы Бишкекке көчүп келип, ошондо айылга да биз ал жакта азыраак келсек да жылына бул жерде тез барып, айылга барып, айылдын турмушун көрүп, айылдын жакшы өсүп аткандарын көрүп бардыгын. Ошо айылда эмени эңсее баштадым, ошо эмелерди, санжыраны билип алганга. Ушул жерге келсем, ушул жерде санжырачы, бул жерден Кушубек байке деген бар экен. Бул китептин автору экен, кошчулардын китебинин автору экен. Бул 3 томун чыгарган экен. Ошо 3 томду окуганда, ушу томунда ошо Кутчунун, Оноктун алиги Тилеш урусундагылар жок экен, биздин урудагылар. Тилеш деп эле жазылган экен, астындагы балдарынын ич урус жок экен. Анан азыр ошону изилдеп атабыз. Эми мен ошо Тилеш урусунун жети атама дерин билем, ошо жети атам бардыгын айтып берсем, анын ар жагын деле изилдеп атабыз. Жети атамдын бардыгын айта турган болсом, ушу Баймырзадан баштап айтайын. Ушу Баймырза, андан кийин Мамади, Мамаддан кийин Эшат, Эшаттан кийин Ишмурат, Ишмураттан кийин Карабай, Карабайдан кийин Камбар, Камбардан кийин Булдурсун, Булдурсундан уже мен мына агам бар, ушу 6 балабыз да, Булдурсундан 6 балабыз. Ошонун арасында мен экинчи баласы болом. Ошо биздин эми Кушчуурунун Тилеш урусуна киребиз биз. Ошо Тилеш урусунда ошо санжырадан жаздырып бардыгын эме кылып тактап, биз дагы эмеге дерин бу Кушчунун Оноктун эмесине, Тилешине дерин жет дагы эме кылып атат, эңсеп атабыз. Ушу кошуп жазып эсеп эме кылганга мындай. Ошого деринки эмелерди издеп атабыз. Издеп ошолорду
жазып чыгарган аракет кылып атабыз. Мына эми ошого эме кылайлы деп бир ушундай документальный кылып бир эме чыгарайлы деп, тасма чыгарайлы деп атабыз. Ал тасманы чыгарып şu айылдагы аксакалдарды азыр эми барган şu Тилеш урусундагы аксакал кишилерди, ошо эми Тилеш урусундагы балдардын бардыгын бир эмесин билип алсын, ата тегин билип алсын деп ошо тасма чыгарып бардыгын санжыра катары эме кылып коелу деп атабыз. Эми анын тасманы чыгаргандан кийин андан кийин деле Кудай буйруса эми китепчесинде чыгарайлы деп атабыз. Анын китепчесин эми мына биринчи документальный кылып тартып чыгаргандан кийин эми эмесин китебин да чыгарайлы деп атабыз. Ошо китебин бул досум Амир экөөбүз аракет кылып атабыз. Амирбек бул бардыгы нерсеге жардам берип атат. Эң биринчи ушу досум жардам берип атат, бардыгын ата тегин билгин деп. Алдыда пландарыбыз көп нерсе кылабыз. Али ушу Кушубек эгер 4-чү томун чыгара турган болсо, ушу элге алып барып бардыгы мурунку санжырабызды каерден, кайсы жерден келген, кандай эмебиз, ошолордун бардыгын билип алганга эме кылып атабыз. Окуп көрүп, түшүнүп билип алайлы деп атабыз. Мен үчүн ушу төрөлгөн жерим ыйык болот да. Жаңы турмуш айылы. Ошол жерде өнүп өстүм. Ошол жерде окудум, оонду бүтүп, ошол жерден шаарга чыктым, шаарларда окудум, канча жерлерде. Мен үчүн ошо өзүм төрөлгөн жерим ыйык үчүн ошол жерде чоң аталарыбыз, дагы чоң аталарыбыздын аталары ошол жерде чоң эме өсүшкөн, ошол жерде төрөлүшкөн. Ошо эгер мисал алып эле кетсеңиз, ушу мечиттеги адырда чоң аталарыбыз баардыгы ошол жерде жатат. Барган сайын ошол жерге өтүп Куран окуйбуз. Камчыбек Камбаров көптөн бери кыргыз санжырасын изилдөөгө өзгөчө дилгирлик менен кызыгып келет. Анын бул аракетинин алкагында тарыхый изилдөөлөрдүн дагы бир терең жана маанилүү багытына жол ачылды. Ал Жаңы Турмуш айылындагы Кутчу урусунун Тилеш тобунун өтмүшүн, тарыхый жолун жана ата-бабадан калган санжырасын тактап изилдөө болуп саналат. Кыргыз эли үчүн санжыра бул жөн гана өткөн доордун же улуу инсандардын ысымдарынын тизмеси эмес. Бул кылымдарды карытып, доорлорду аттаган муундарды бириктирген ыйык руханий мурас, өткөн тарыхтын таалими менен жаркын келечекти туташтырган улуу алтын көпүрө. Дал ушул себептен сиздерге сунушталып жаткан бул тасма бир гана Жаңы Турмуш айылынын чектелүү таржымалы эмес. Бул эмгек, ата-бабалардын улуу аманатын, терең тамырлуу санжырасын жана муундан муунга өтүп келген үзүлбөс тарыхый байланышты даңазалаган, келечек муун үчүн баа жеткис руханий казына болуп калмакчы. Мына биздин Кутчу санжырасы 3 жолу басылып чыккан. Ошо мурдакы басылмаларда ушул Нокен районундагы Жаңы Турмуш айылындагы Онок уруусунан тарагандар, мындай уруунан тарагандар кирбей калды эле толуп. Биз ошо кемчиликтин ордун толтуруп, мына ошол Ишмурат ажынын урпактары жөнүндө баардык маалыматтарды тактап, мына кийинки басылышка киргизе турган болуп атабыз. Мунун үчүн мынакей Камчыбек мырза, Амирбек мырзалар менен иштештик, баарын тактадык. Дагы тактай турган жерлер бар. Улам бул санжыра деген так илим эмес, улам толуктала берет, тактала берет. Мен ошо мурдагы китепке кирбей калган ушу Онок туугандарды куттуктайм. Өздөрүнчө баардыгы чогулушуп, ынтымак кылышып, тасма тарттырып, санжыраларын тактап атканы бул өтө жакшы көрүнүш. Кут болсун. Bizde onun üstüne ayılın içinde elimiz dagı
eng ko'p kutçular da bu yerda. Başkalarga qaraganda. Kimde milyon ıldıqlar. Qıyralar var, anan keyin nimeler var. Munduzlar var. Bizdin şu kutçulardan bir yerge gelgen vaqtlarından bir 300 yıl burada gelse gerek. Men o'sha jashirag'imda Molda To'raqul degan ovoz bo'latdilar. Molda. Qirg'izistonga, O'zbekistonga belgili bo'lgan oxun odam ile ko'ringan. O'shol kishi aytgan ekan. O'shonda men bir 50 dan oshib qolsam kerak edi. 280 yil bo'ldi deganda bizning o'sha yerda Qushchi mazarimiz bor da. O'shoning boshtalganini. Ondan beri 40 yil o'tdi da. O'shanda 300 qancha bo'lib qoladi? 140 20 yil bo'lib qoladi. Shunchalik bo'lib qoldi da. Anda murdan kelganda bizning eldi o'sha Aqbeyt degan narqi betda To'sqol sayın nar jag'ында mazar bo'lgan. O'sha yerga qo'yilgan ekan. Anan keyin kelib anan bu yoqqa kelgandan keyin ochilgan mazar o'zi ekan o'shol. O'shandan beri yerda qo'yilib, yerda yashab o'tamiz. Bizde jalpısынан kuş el bola eseptelemiz. Kuşunun 10 oktap qo'yib 10 ulu olgan deb o'ylayman men. 10 oq deganda qaragan. 10 oqdan o'sha tilesh urusuna bo'lamiz da. O'sha tilesh urumizdagi shu qushning ichida eng cho'ng uru bo'lib esepteladi. Bizde ham o'sha bizning urudan chiqqan moldalar bo'lgan, ana muallimlar bo'lgan. Bizning tilesh urusida bizning ata tegiz aytsak, men atam jet atam hem to'liq bilmasam dağı azroq aytaman. Mening atam Molda Maqsud. Molda Maqsudning atası Molda Mamadali degan bo'lgan. Molda Mamadali degan ilgari o'sha Sovet hukumati жаңы qurilib atgan malda shu Sere degan yerimiz bor. Ko'lqo'pan degan ko'l bor. O'sha yerda jaylo yer, elning barliq o'sha yerga jayloga chiqadi. Qalqozning mali o'sha yoqqa chiqadi. O'sha yerda cho'ng atam mechit salgan ekan. Bu yerda satib oldi degan kishi bo'lgan, anan keyin bu yerda ekovicha olishib mechit salishib, o'sha yerdan kelgandan keyin anan keyin bularni Sovet hukumatining buzuqi deb hukumatga qarshi islomni nima qilsat deb ana qamashqandan keyin o'sha cho'ng atam o'sha yoqda yo'q ketgan ekanda, tayinsiz bo'lib. Cho'ng atamning otasi Arg'inboy bo'lgan. Arg'inboyning otasi Chiroq bo'lgan. Shundan 4-5 atamiz bilamizda. Ondan jag'in estay olmayman. Uni Jashmalda so'rab qolibmiz. Elning ko'li o'shanda bo'lib qoldi hozir ham. Urug'lar bo'yicha aytganda elning ko'li shu sanjir aytishib, anan sen uni uruslading, sen uni urudansın deb aytishib qolgandan keyin oxiri kelib turgandan keyin urug'ni izlaydi ekan odamlar. O'shani izlaydi degandan biri mana Qamchi ukamiz, Qambarov Qamchi degan ukamiz bor. Hozir ham Bishkekda yashaydi. Shul balavoz izildeb, elderni cho'g'iltib, intimoqqa keltirib, urug'larni nima qilaylik, saqlab olaylik, keyingi kelajakka bolalarga kerak bo'ladi ekan deb o'sha harakatlarni qilyotadi. Shu Qamchi ukamizga dag'i rahmat, umri uzun bo'lsin. Shu bola chaqasi bilan tinch bo'lsin, eli jurt bilan tinch bo'lsin. Ondan keyin mana barimizga shunchalik intimoqchilik berib, bultutdan beri harakat qilyotadi. Bultutdan boshlanganini bilaman. Endi ham murdadalar bo'lchilar, sanjir aytganlar bo'lchilar. Olarni jeb uqqan emas ekanmiz. Shunday to'trani ham boshtaldi-da. O'sha ukamizga rahmat. Onun ber jag'ында ishlagan yerda dag'i Aqnazar degan ukalarimiz bor, o'shalardan yordamchi bo'lishib, yerda Mirzamidin degan ukamiz bor. O'shalar harakat qilib yurishadi. Yerda Jo'ki degan nima, Jirg'al degan ukamiz bor. O'shalar harakat qilib o'shatadi. Shularga rahmat. Shularning umri uzun bo'lsin. El uchun qilgan mehnatingizga Alloh rozi bo'lsin, el rozi bo'lsin. Biz rozimiz. Tileşi olsa tileşler köp berdi. Özü men o kuşuma qaraganda men to'shini bilmem go biroq. Rahmanjandan kelgan bir eng köp bir qancha desem bir 300 üylerden hem ko'proq bo'lsa kerak. Juda köp. Жаңы turmushda köp ele shu tileşlerde bardık şu ынтымақта жашашып атат. Bu ынтымақта үй-бүлөдө бардык. Жамандыгы жок.
Жаңы Турмуш айылында основном кут жел жашайт. Кутчун Онок деген эмесинен болобуз биз. Оноктун 10 баласы болгон экен. Ошондон бирөөсү Тилеши. Бир баласы дейм. Ошолар тууган урук ушу жашайбыз баардыгыбыз. Оноктун 10 баласы да ушул жерде. Биз основном кут жери менен келген экен. Төмөн тараптан Рахманжан, Ленинград тараптан келишкен экен. Отукташып калыптыр ушул жерде. Жакшы ынтымакпыз. Элдерибиз тыныч жакшы. Жаштар ынтымак, аксакалдарым жакшы. Биздин айылда 10 ок деп жана айтылып калган 10 атанын балдарыбыз барбыз. Бирок бир атадай болуп чогуу жашайбыз да. Эч кандай бирибизге неме жок. Башка айылдарга үлгүбүз мындай. Куч элде көп суктанышат. Айылыбызда башка дагы улуттар бар, башка немелер бар. Алар да биз менен ошо ынтымактыкта жашап атышат. Эч кандай бирибизге мындай немелерибиз жок. Кудай кааласа, тынч баары. Мына аксакал жашына жеткирген аксакалдарыбыз бар экен. Бүгүн башкалар туура түшүнсүн. Аксакалдарыбызды бүгүн сыйлап койдук эле. Эми Кудай кааласа жакында дагы чогултуруп, башка немедеги аксакалдарды баарын бир чогултуп, четкен неме жаап сыйлайбыз. Ага да жеткенсин башын баштап койдук. Эми аягы да мындан кийинки көп иштерди кылабыз дагы. Биздин айыл жакшы, элге тең ынтымак, биримдиктүү. Бул жерде Жаңы Турмуш айылында Кутчу эли жашайт. Кутчу элинден 10 деп 10го бөлүнөт, 10 топко. 10 топту мен Тилешинен болом. Кутчу эли бөлөк жактарга барганда биримдиктүү, уюшумдуу. Жаштары айрыкча жаштары жакшы. Көз тийбесин, жолдорубузду оңдоп атышат, акча чогултуп, айыл өкмөткө кайрылуу жасап, айыл өкмөттөн келтирип атышат. Бурун жолдорубуз тар эле. Той тамаша болгондо машиналар батпай, жолго пробка жаратып кыйналчу эле. Азыркы жаштарыбыз 4, 5, 6 көчөгө чейин 8 метрден чоңойтуп, шагал төгүп, жолдорду оңдоду. Бизде жакшы быйыл Кудай кааласа жаңы мектеп курулду. Эми Кудай кааласа садигибиз да өттү дейт, эми өтүп калса андан да жакшы болмок. Мечитибиз бар. Айылыбыз салкын, токой, бөлөк айылдарга караганда кооз көрүнөт да. Жаңы Турмуш айылында туулуп өсүп, кийин Кочкор Ата шаарына келип эмгектенип, учурда ардактуу эс алууда жашап жаткан кадырлуу аксакал Самидин Мамадиевдин үйүнө да баш бактык. Вакыт өз өкмүнүн жүргүзгөн экен. Самидин аксакал бүгүн карлыктын курагына келип, көп сүйлөй алган жок. Бирок бизди жылуу тосуп алып, ак батасын берип узатты. Анын уул кыздары менен баарлашып, атасынын эмгек жолу, жөнөкөйлүүлүгү, адамкерчилиги жана үй бүлөсүнө берген тарбиясы тууралуу жылуу эскерүүлөрүн уктук. Алардын сөздөрүнөн Самидин аксакалдын өмүрү ак эмгекке жана жакшы адамдык сапаттарга арналганы айкын сезилип турду. Кадырлуу аксакалдын ак батасын алып, ага чың ден соолук каалап, жакшы тилектер менен сапарыбызды уланттык. Бардығына Құда берсін, өміріңізді бареке берсін, таны сауық берсін, өміріңіз зор болсын, баласы қарманын таңнан тынч жаманды болғыда. Мені өстіп жүргелі, жақсы болу айсырға жақсы жүргелі. Қада өміріңізді берсін, баласы қарманын тынч өмірім болсын. Бұл жақ менің атам. Мамадиев Самидин 1932 жылы төрөлгөн, 10 мартта. Быйыл 94-кө чыккан. Төрөлгөн айылы Ленжол, Жаңы Турмуш айылынан болот. Анан 1957 жылы служба эметип өткөрүп Кочкор Ата шаарына көчүп келген.
анда шаар эмес поселок эле. Ошондон бери бүгүнкүгө чейин Кочкор Атада турат. 6 баласы бар. Мен эң чоң кызы болом, атым Саадат. 2 уул, 4 кызы бар, неберелери бар, чеберелери бар. Анан атам бурениеде иштеп, ветеран труда болуп иштеп келген. Ошо бүгүнкүгө чейин ушул жерде турабыз. Мен ушу атам Саминин баласымын, Мамадиевдин чоң баласымын, балдардан. Буяк чоң эжем. Ушул жерде төрөлгөм, ушу көчөдө, депутат көчөдө, Кочкор Атада. Мектепте ушул жерде болуп, анан мектептен армияга барып келип, ишке кирдим, бурения Киргизнефтин бурениясына. Аяқта иштеп кийин 91-жылы Россияга кеткен элем. Ошо жакында келдим. Атам карып калып, ошо атам карайм деп келгем. Жаңы турмуш айылынын көркүнө көрүк кошуп, элди ынтымакка чакырган дагы бир куттуу жай айылдык мечит. Бул ыйык мекеме жөн гана ибадат кыла турган жай эмес. Айылдагы улуу менен кичүүнү ыймандуулукка, биримдикке жана тазалыкка үндөгөн руханий борборго айланды. Бүгүнкү күндө айыл мечити бир топ соопчулук жана кайрымдуулук иштерин жигердүү ишке ашырып келет. Бул жерде жаш муундарга туура тарбия берүү, муктаждарга көмөк көрсөтүү жана ынтымакты бекемдөө багытында үлгүлүү иштер жасалууда. Анткени ыйманы бекем коомдо гана өнүгүү жана береке болот. Ассаламу алейкум, урматтуу жамаат, эли жутубуз. Мына азыр жаңы туруш айылыбыздын мечитинде турабыз. Бул мечит ошол жерде өткөн акын абабыз, илгери молдо болуп өткөн абабыз Молдо Туракул акын атындагы мечит болуп эсептелет. Бул мечитте Арабстандан келген жардамчылар, демөөрчүлөр, ошонун ичинде аял киши демөөрчү болгон экен да, ошого каражатын акча берип, каражатын берген, акчаны бергенден кийин өзүбүздүн уста балдарыбыз мечитти салган. Арасында биз да каралашып жардам берип жүрдүк кичинекинеден. Түгүнөн баштап фундаментти дуалдын үстүнө чейин, дуал бүткөнчө Ысмайыл деген үнүбүз баш болуп, уста болуп, ушу балдар менен иштеп, жаңы туруштун жаштары менен иштеп, ушу дуалдарын бүтүрүп берди. Андан кийин үстүнө өткөндө Тажидин үкабыз мына азыр менде отурат. Ушул үкабыз үстүн жаап, бүтүрүп, бардыгын неме кылып берген. Анан кийин эл ушу балдарыбыз бардыгы кошулуп, Акыш деген балабыз бар жерде. Ошол бала устачылык кылып, дуалдарын шуап, айнек немелерин коюп берген, кадап. Ошол менен мына мечитибиз бүтүп калды. Анан эми ушу мечиттин ичинде Кудай кааласа мына 500дөн ашык адам батса керек. Айт намаздарды окуганда. Ошончо окуйбуз. Батпаганын сыртында мерде өжира жагыбыз бар, ошол сырттар асфальтталган, ушака чыгып да окулат. Быйыл ошондой болуп, быйыл көбөйүп калды. Анан ушул мечиттин эле аркасында өзүбүздүн ушу жаңы туруш элинин, Куш элинин мазары бар. Бул мазарды ушу Молдо Туракул акын абыз айткан экен, ошол киши бармалында, андан бери да кыйла жыл өтүп кеткенден кийин 280 жыл болду ушул мазарга деп. Бул мазардын аты Долоно мазар дейт эле. Ошентип айткан эле. Ошол маалдарда Долоно болчу. Азыр мисте басып кетти. Кадимкидей мисте чагып жеген мисте болуп калды да. Ошол токой болуп калды азыр. Эми ошо ого чейин биздин элибиз мынау Коминтерн жактардан көчүп келген экенбиз да. Ошондо Куш элибиз Акбейтке коюлчу экен. Акбейт деген жерде неме бар? Тоскоолдун сайынын аркы бетинде, Кызыл Кыштактын этегинде дөбө бар да, адыр жер. Ошол жерге коюлчу экен, Акбейт деген жерге. Андан кийин ошол жерге келгенден кийин, ошондон кийин анан 280 жыл болуптур деди. Андан бери бир 40-30 жыл болгон болсо дагы 320 жылдын жакынына барып калыптыр да. Ошол. Эми ушул жерде биздин дагы ушу эли журттардан өткөн чоң ата чоң өзүбүз, тайат атанелер, улуктарыбыз, үмүткерлерибиз бар. Ушуларга дагы арнап бир Кур'ан окуайлы. Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим.
ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. Şunu okılgan tilavatı Kur'an'da sonra evvelem Allah'ın yoluna Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem cemaatlarına ötken özlerlere, gafsullardan kazanır. Ötken kelmeki mu'minlerge, ümitkarlarga, şoňa tarda ötken çoňata çoňalarga, taýat-taýanlarga, ruhlanlarga, ümitkarlarga, ötken ata-enelerimize bağışlarız, tugan ultarsga bağışlarız. Allah'ım ötkenlerin jaýlaryny jannata kılgın. Müşküllerin asan kılgın, karangöllerin jarık kılıp Hudaýyna kılgın. Allah Teala ötkenlerge jannatdan firdevs bolun, jannat firdevsdan jaý bergin. Allahu ekber. Жолугушунун жүрүшүндө айылдын кадырлуу аксакалдары да сөз сүйлөп, жаңы турмуш айылынын тарыхы, өткөн жолу жана бүгүнкү турмушу тууралуу өз ойлорун ортого салышты. Алар айылдын ынтымагын, биримдигин сактоо, жаштарга туура тарбия берүү жана туулган жердин кадырын билүү тууралуу баалуу пикирлерин айтып өтүштү. Аксакалдардын акыл насааты жолугушууга өзгөчө маанай берип, жаш муун үчүн жакшы өрнөк болду. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق السبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ترجع البشر هل ترى من فطور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. Şunu okulan tilavatı Kur'an'dan sonra alim Allah'ın yolunu hayvanlarından ötken azizlerine, ülkelerine, şurada katan ötken çamata çoğunuzga, kayıtadan vuruktan ağlarızga inizgi, çoğunlardan ötken ata enelizgi, hizden ülker fazlalığın, handalarga başlarız. Allah'ın ötkenlerin jaylarin cennete kılgın, müşküllerin asan karangüllerin jarık kılıp Hudaýyna kılgın, cennetlerden jatan Allahu Ekber. Айылыбызда чоң жетишкендиктер болуп атат. Кудайга кааласа мына бизнесмен балдарыбыз көп, ар жакта иштеп аткан. Ошолордун поддержкасы менен эжелерибиз бар, карындаштарыбыз, өлкөлөрүбүз бар. Мечиттерди салышат, жолдорду оңдоп атышат, көчөлөргө жанагындай немелерди куруп атышат. Дагы милиция анан жанагы уурукчандарга жардам берип атышат. Мындан артык да кандай неме болмок эле. Алланын биздин айылыбызга берген ырзык экен. Элибизде токчулук, баракатчылык, жакшы эле мындай неме жок бири-бирибизге. Ошон үчүн айтайын дегеним ушу мындан да көбүрөөк балдарыбыз чоң иштерде иштеп, ийгиликтерди айылыбызга алып келсин. Канчалык башка жакта иштеген балдарыбыз чоң иштерде иштесе, ал биздин сыймыгыбыз. Кайсы уурудан, кайсы топтон болбосун. Мен айыл аксакалдар кеңешинин төрагасы катары айтарым ушу ысырапкерчилик жактан боюнча президентибиздин чыгарган жарлыгына жараша мындай кыскарттык, канча жерлерин баардыгын кыскартыш кыйын экен. Эл үйрөнүп калган, бири-бирин атаңдашып, неме кылып, башка айылда болуп атат, бизде мындай болбой калат экен деп. Эми азырдан кыскартылат, Кудай кааласа, баардыгы болот, ордодун өчөт, ысырапкерчиликти жок кылышка аракет кылабыз. Мына балдар поддержка кылып көп нерсени макул көрүп атышат. Азырдан кыскартылып атат ал жактары дагы. 1947-жылы туылғанмын 18 февралда 79'da çıktım hazır yaşım. Mehanizator olup 18 yıl işledim. Koy çorbada 15 yıl işledim. Veteran работник falan. Şu kalan günlerim kuruluşta oldu, başka yerde oldu. Arkuliste işledim de. Жақсы жүрдім, жақсы іштедім.
Çaman жерге болдum, жақсы жерде жүрдім. Айыл жақсы эле, ынтымақшылық, жашоо жақсы. Бардығы жайында, ел жұрт деле бардығы жақсы жашап атат. Biz Жаңы Турмуш айылында турабыз азыр. Жаңы Турмуш айылы биринчи колхоз болуп уюштурулган экен. 30 канчанчы жылдары. Андан кийин Ленин жол болуп калды. Ленин жолдо 3 колхоз болгон экен. Бирлик, 8 март, Жаңы Турмуш. 3 колхозду бириктирип 59-жылы Ленин жол колхозу болот. Ленин жол колхозунан кийин Союз курулгандан кийин Шайдан айыл өкмөтү болуп калды. Анан бул жерде основном аксакалдардын сөзү боюнча дейми? Эл ушу Жаңы Турмуш айылында эксмастра ушу бар. Жаңы Турмуш айыл болгон экен, анан кийин колхоз болгон экен. Кийин анан айыл болуп калды бизге. Жакшы элдер, ынтымак. Бул нерсени уюштурган иним Камчы деген Камбаров Камчы Россияда көп жылдар жүргөн. Ошо инициатива көтөрүп ушундай нерсени уюштурду. Биз деле өзү билбей калабыз, бирок мындай нерсени билбейт элек. Жакшы эми уюштуруп алып койгонуна рахмат ошого да. Адамдар таап мындай кыла деп китеп кылып. Рахмат ошо Камчыга да ушундай нерсени уюштурганына. Biz Жаңарык община Жаңарык көчөсүндө жашайбыз. Мен 1981 жылдан баштап мектепте иштедим, мугалим болуп. Анан 2017 жылы пенсияга чыктым. Ошону менен азыр пенсиядамын. Биринчи Жаңы Турмушта иштедим. 2011 жылы, 12 жылы ошо Давлетов мектебине өттүм Тотонбайга. Классым 2 класс болчу, Тотонбайлыктар болчу. Ошакта иштеп жүрүп, анан жакшы пенсияга чыктым. Кадырлуу мугалим болуп, жакшы. Мына чалым экөөбүз жашаганга дагы ошо 45 жыл болуп калды, Кудайым. Мына чалым 70-ке чыгып атат быйыл. Мен 66-га чыгып атам. Экөөбүз тынч аман жашап атабыз, оорубай, сыркабай, эми жакшы бири-бирибизди карап, жакшы. Айылыбыз жакшы айыл, бүт туугандар жашайбыз. Ушу жакшы жүрөбүз, айылыбыз тынч, аман. Ушу дайыма биримдикте болуп, ушу бири-бирибизге тойлордо, башка нерселерде ушу биримдикте жардам берип жүрөбүз, Кудайга шүгүр. Мисалы менин айылым өзүмө жагат да, эч менен дарактары көп, кооз, салкын, алиги туулган жер, топурак алтын дейт, ар бир адам туулган жери өзүнө жакты. Бөлө жакта жүрсөң деле айылыңды сагынасың. Жанагы алма өрүк, шабдолу, пушкамалда жаштыгыңды эстейсиң, айылда балдар менен ойногон досторуңду эстейсиң. Жакшы, айылда жүргөн мен үчүн жагат да. Бизде дыйканчылык, айыл чарбачылык бар, кетет бардыгы. Эми айылда болгондон кийин мал чарба, жылкы, кой, мал кармашат. Анан ошо азыр мурун пакта, буудай эгилсе, алар эгилбей азыр той тегилип калды, жүгөрү, беде. Ошо менен эл жакшы, дыйканчылыктары. Мал чарбасы жакшы, ошо менен жашап келет ал. Бизде Жаңы Турмушта атактуу адамдардан Шөркулов Шамшидин Советтер Союзунун баатыры деген наам алган атактуу адамдардан. Молдолордо Молдо Төрөкул деген агылым болгон. Туугандар, бириткенибизге Кудайга шүгүр. Ушу жаш балдар уюштуруп, мындай кутулардын тирешин деп балдарга уюштуруп атканга биз ырахсыздык билебиз. Жаш балдарда бардыгы ынтымак, жакшы жашоо, жакшы жаман эмес. Дайыма ушундай ынтымакта жүрөбүз.
Ошо ынтымак болгон үчүн ушу балдар уюштуруп, келечекте балдарга ушуларды үйрөнүп алсын, ушундай жашаган экен атаңдар деп ушу уюштурганына биз ыраазычылык билдиребиз. Мына ушу туугандарды чогултуп, канча кем шекер туруп, бияк мейманды жөнөтүп, санжыраны тактап, кутчуларды анан кийин кутчулардын тилешин жазып өткөргөн экен. Ошого дагы анан кийин аксакалыбызды жөнөтүп, санжыра боюнча аксакалдар менен маяк кылып, китепче чыгарабыз, сөз төкүшүп, ошого чогулуп отурабыз. Камчыкам рахмат ушинтип кийинки балдарга, неберелерге, чеберелерге ушу аксакалдарыбызды ишине тарттырып, калтырып койчу кийин балдарыбыз көрсө дагы балдар эстелик болуп калабы деп үмүттө кылып аткан экен. Камчыкам чоң ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Кушубек байкеге дагы байке ушу калган жазып, ушу Камчыкам менен байлашып жазып аткан экен. Кудай кааласа кутчулар китебин 3-чү тому чыгып атат. Бир 2-чи томуна кирбедик. Биринчи экисине. Эми 3-чүсүнө кирип калса, Кудай кааласа. Кийин балдарыбыз да окуса, балдарыбыз да санжыр болуп калып калат. Мындай эсептелгенде биздин 5-чи атабыз болуп калат экен да. Бешмурат деп. Бешмурат чоң атабыз мындай экен, чоң ата дей берели, чоң атабызды ажыга кеткен дейт. Ажыга кеткенде Курбан айтка жетпей калып, кийинки жылга калып кеткен дейт да. Анан кийинки жылга чейин ажыга чейин өтүп кеткен ошакта деп коет. Өтүп анан кийинки ажыга баргандардан немесин берилген экен дейт, чапанын. Анан чоң атам айтып калчу эле, ушу чапанын алып келгенден кийин бул чапанын эми өзү аякта өлүп калса чапанын эмнеге берүүбүз десе, баягы чапанда шырылган шырып тирет го. Ушуну шырып тиккенде ушунун ичинде бүт акчаны шырып тийип койгон экен да. Анан биз өзү путка тура албай жаса кыйналып аткан маалында анан ошо чапандан кийин сөгүп төшөк кылам дегенде кемпир табып алат экен акчаны. Анан ошо менен кайра путка туруп кеткенбиз деп айтчу эле да. Бардыгыбыз тынч бололу үйлөрдө, заманыбыз тынч болсун, неме тилесек тилектерибиз кабыл болуп, тынчтык амандыкта жүрүшкө Кудай насип кылсын, ишибиз алдыга жүрсүн, жүзүбүз жарык болсун. Аллаху акбар. Айылдын кадырлуу аксакалдары айылдын жогору жагындагы бүтүндөй жаңы турмуш алаканга салгандай көрүнгөн бийик жерге чыгышып, туулган айылы тууралуу өз ойлорун бөлүшүштү. Алар айылдын кечээгиси менен бүгүнкүсүн эскерип, анын өсүп өнүгүшү, элинин ынтымагы жана келечеги жөнүндө жылуу сөздөрүн айтып беришти. Аксакалдардын жүрөктөн чыккан ойлору туулган жерге болгон терең сүйүүсүнүн жана урмат сыйдын айкын көрүнүшү болду. Мына бүгүн ушул өзүбүздүн жаңы туруш элибиздин үстү жагында жайгашкан адырда турабыз. Жайыкка кетет бул адыр баш жагы. Ушул эми биздин жаңы туруш элибиздин айылыбыз. Ушул жакта сай бар, Шайдан сай. Шайдан сайдан бери ушу Кайрагаш деген жер бар. Андан кийин асфальт кетет. Ошол асфальт Ленинский массага түшүп кетет. Массанын центрге, светофорго. Ошондон бери жагы, ону Бакырста көчөдөн бери жагы ушу бизге карайт, жаңы турушка. Мунагы эски массадан бери жагы. Ошондо муну чөлкөм жаңы туруш айыл болуп эсептелет. Ушул жерде эми 400 чамалуу түтүн жашайбыз да. Анан элибиз Кудайга шүгүр жакшы. Суу сайдан келет, каналда лоток менен.
Vaqtarak жақшы, көктейт, суу жақшы да, не болду. Ушинтип жашап атабыз ушул жерде. Ушунун баардыгы куш жери болуп эсептелет. Куш жердин 10 улуу болсо ошолордун бири Тилеш болобуз биз. Биз дагы ушул жерде чогуу ынтымакта жашап жүрөбүз. Ушу балдар Алла Таала ушу балдарыбыз дагы тынч болсун, аман ушулардын өмүрү узун болсун. Ушул жерде түбөлүккө жашашка Алла насип кылабы ушу балдарыбызга. Элибизде тынччылык, аманчылык болсун. Ар убакыт жакшылыкта, ынтымакчылыкта жүрүшкө Аллахым насип кылсын. Ушул жерге келип мына Камчыбекыбыз дагы ушу Бишкекте жүрсө дагы бизге неме кылып, бизди уюштурабыз деп кuşçularдын немесинде көтөрүп, ошолор колдоп жүрүшөт. Ошолорго рахмат. Мурзамидин көбүзгө рахмат, Бердахназар көбүзгө рахмат. Ушуларды уюштуруп, элдин арасында ушу кuşçu уруусунун тарыхын неме кылабыз деп жарыма кылышып атат. Ошолорго рахмат. Бул жер биздин кичи мекенибиз. Мына элдин баарына көрүнүп турат. Ушу жап-жашыл болуп турган жер. Биздин жаңы турмуш айылы, эң төр жагы. Анан эми берде основной жашаган эл 10 октон таркаган 10 уул деп коет. Ушу 10 уулдан таркагандар негизи ушул жерде жашайт, ушу жаңы турмуш айылында. Ушулардын ичинде биз Тилеш уурусунан болобуз. Ынтымакчылык жакшы, ууру менен основной эсептеп келгенде бир уурунун эле балдарыбыз кuşçulardын. Элдин ичинде ынтымакчылык, патада, тойдо, тамашада баары ынтымак элдерибиз. Суктанса болот. Анан муну уюштуруп аткан Камбаров Камчакабыз экен. Аңгайам рахмат айтып коелу ушу элдин атынан. Дайыма ниети кандай алдына койгон максаттары болсо, ошол нерсеге Кудайым жеткире берсин. Дайыма ушу жакшылыкта да жүргөн Кудайым насип этсин. Жаңы турмуш айылынын үстүнөн караганда көрүнүп турган жерине кооз жер айылыбыз. Ушу айылда кuşçu элинин 10 тобу жашайт. Бардыгыбыз ынтымакта бир немеде жашайбыз, бир колдон жең бир баш жакадан баш чыгарып, ушундай элибиздин, ушундай жерибиздин бар экенине сыймыктанабыз дайыма. Ушундай тынччылык, токчулук, баракачылык болсун, бир эле бизде эмес, башка жерлерде да болсун, ынтымакта болуп барды дайыма. Кыргыз элиме ушу кабарым ушу өкмөтүбүз тынч болсун, андан кийин элибиз тынч болсун, элибизден кийин биз тынч болобуз дайыма. Баарыңарга өмүр каалайм, тынчтык каалайм. Ар бир тасманын аягы болот. Бирок жаңы турмуш айылынын тарыхы, анын жашоо жолу эч качан токтобойт. Убакыт өтөт, сүрөттөр саргаят, адамдар алмашат. Бирок туулган жерге болгон сүйүү, ата-бабанын аманаты жана мекендин үнү жүрөктөн эч качан өчпөйт. Бул фильм өткөндү эскерүү гана эмес, бул туулган жерге болгон урматтын, ата-бабанын тарыхын кийинки муунга жеткирүүгө болгон аракеттин бир белгиси. Эми ушул куттуу айылдын амандыгын тилеген, элге ак жол каалаган кадырман карыялардын ак батасына кулак төшөйлү. Алла Таала өзү колдоп, биринчиден эл журтубузда, Кыргызстанда тынччылык, аманчылык болсун. Тынччылык, аманчылык арызда, тынччылык, аманчылык болот. Эл журтта тынччылык, аманчылык болуп, элдерибизге Алла ынтымакчылык берсин, барчылык, токчулук берсин. Аллахым түрдүү жамааттардан балафат, күлфат кылсын, өспенен асыраган болсун. Алла өзү колдоп мына Камчыбекабыз уюштуруп аткан ушу жамаатыбыздын, куш элибиздин тарыхын уюштуруп аткан ушу өлкөлөрүбүздө тынч болсун, аман болсун. Ушу Россияда жүргөн балдарыбыз дагы баары тынч болсун, эки жакта жүргөн балдарыбыз тынч аман болсун, сак саламат болсун, иштерине кирип тапканда береке бергенсин, өздөрүнүн дени соолук өмүр рызкы берсин. Ушу эл журтубуздун ичинде, ушул жерде жүргөндөр, жаңы туруш элинде жүргөндөр, общеде бардык эле эл журтубузга тынччылык, аманчылык, барчылык, токчулук, ынтымак берсин. Аллахым түрдүү жамааттардан, балафат, күлфат, кырстардан, оорусулуктардан, уруштардан сакан болсун. Аллахым баарыбызга тынччылык, аманчылык, дени соолук, өмүр рызкы, бактылуулук берсин, ынтымакчылык берсин жараткан Аллахым. Аллаху акбар.
ар бир адам айылын бир сагынат. Тагдыр кайда жетелесе өмүрдө жүрөк дайым туулган жерди эңсеп турат, сактап жүрөт, ыйык сезим көңүлдө. Киндигим кесилип, алгач кадам таштаган, берекелүү жаңыр турмуш алтын жер. Ата бабам аманатын сактап келген сенсиң менин түгөнбөгөн сыймыгым. Жаратканым өзү колдоп, кутун берсин, ынтымагың түбөлүккө бекен болсун. Жаңы турмуш гүлдөп өсө бергин дайыма. Сени менен ар бир уулуң сыймыктансын.